Bismillahirrahmanirrahim. Ulu жаратуучу Алла Таалага мактоолорубуз жана мактоолорубуз болсун. Пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана дуаларыбыз болсун. Урматтуу туугандар, мына Борбордук Азия сайттер, Ахлил бейттер немеси орун басары катарында, директордун орун басары катарында мен ушул Мисир Араб өлкөсүнө келип, бул чоң биздин шейхибиз Саид Аля Абул-Азайм деген Азмия тарикасынын немеси башчысы, ошондой эле ошол канча эң чоң бир тарикалардын, суфий тарикаларынын бирөөсү болот Египеттеги. Бул аксакал менин көп жылдан бери таанышмын. Жана азыр мен бул аксакалга суроо беремин. Биздин Орто Азиянын эң чоң шейхи, Алла рахматын алсын, Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф ошол сопучулук туурасында Либияда окуп жүрүп билбегендиктен ушул Египетке бир конференцияга келип калат үй бүлөсү менен. Ошол убакта туура эле келип биздин Саид Абул-Азайм бул кишиге жолугуп, ушул жерде ушунун үйүндө үй бүлөсү менен 2 апта болуп, сопучулук жөнүндө суфизм туурасында билип, ушул жактан кол беришип, ушулар менен туруп кеткен экен. 90-жылдардын аяктарында, 99-жылдын аяктарында, 2000-жылдардын баш жеринде. Ошого азыр бул кишиге мен суроо берейин, ошону аныктап тактап алыш үчүн. Иншалла гая санакан иншалла фи шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. أول ما عرفت الشيخ محمد صادق محمد يوسف كانت سنة 1994 في ملتقى التصوف الأول. Мен 1994-жылы Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф менен 94-жылы таанышканмын дейт. Анда ошол бул жакта конференция болгон, Сопалар конференциясында. وكنت أنا وهو والشيخ أحمد كفطاوي والشيخ إبراهيم صالح الحسيني والشيخ لطفي أردوغان وعبد الحق كيلاني وواحد عن أمريكا بس مش فاكر اسمه. Биз ошол убакта неменен Сириянын муфтиси Ахмад Кофтар, анан дагы Ахмад Кофтар, عن أفريقيا إبراهيم صالح الحسيني. Африкадан Ибрахим Салих Хусейни деген менен, анан Америкадан дагы бирөө дейт, анан мен Эрдоган. ومحمد صالح كان عن آسيا. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф ошол Орто Азиядан болгон экен да. Ошолор менен бирге 94-жылы биринчи жолу булар конференцияда болгон. وذهبنا سنة 95 إلى الصومال. Сумал. 1995-жылы ушул немелер биргеликте биз Сумалга немеге барганбыз дейт, ошол конференцияга. Сопулардын конференциясына. مصالحة علي مهدي مع فرع عينيد. مصالحة على مهدي وصالح عبيد. صالح عبيد. ошондой конференция болгон экен да. Мусалахат эле мен азыр жакшы которо албай жатам, иншалла. Ошол конференцияда бирге болушкан экен да, Мухаммад Садык мененчи. وكان محمد صادق رئيس البعث. Ошондо Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф раис البعثة дейт, ошол неменин президенти болгон экенчи. ثم كانوا نلتقي في اجتماعات اللي هي المؤتمرات اللي بتحدث في ليبيا وكذلك في المؤتمرات اللي بتعقد في بعض البلاد الأجنبية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي كان يقودها الدكتور محمد أحمد الشيخ. Ошол андан кийин дагы өтө көп Либияда көп конференцияларда да башка дүйнө жүзүндө кайсы жерде көп конференцияларда бирге болдук дейт Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. وفي أوائل القرن الحادي والعشرين جاء زيارة لنا محمد صادق وزوجته وقعدوا معنا هنا وعملنا أكلة السوية صورة. Анан 2000-жылдарды 99-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында үй бүлөсү менен Мухаммад Садык Мухаммад Шейх Орто Азиянын аалымы, Алла рахматын алсын, 2000-жылдардын башында мунун үйүнө атайын үй бүлөсү менен зияратка келген экен. Ошол зияратта аябай экөөбүз биргеликте
бул жактан Египеттен анан кийин ал ошол Орто Азиянын тамактарын жасаганбыз дейт. Ошентип бул жакта 2 апта болуп кеткен экен синдечи үйүндө. وإلى الآن يعني لو حدث أي حاجة ممكن تزوروا وأي يضمها هذا بيتكم جميعا. İnşallah. Azыр эми ушундай бул дагы неме кылып, бул силердин дагы үйүңөр дейт. Кайсы убакта болсо ушул жерге келе бергиле дейт. Эми рахмат. Бул Египеттеги Азмия деген тарика болот. Сопулардын тарикасы эң чоң тарикалардын бириси. Биздин шейхибиз Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф Орто Азиянын чоң алыбы ушул жерден келип сопучулук туурасында билген экен. Либияда окуп жүрүп эле сопучулук. Ушул жерден ушул кишинин үйдө жашап кеткенден кийин ал тасаввуф хакында тасаввур деген тасаввуф туурасында менин сүрөттөм деген китебин жазган. Аны окусаңар баардыгыңар билесиңер. Ал ага чейин бул сопучулук туурасында билген эмес экен. Мына ушинтип баарыңыздарга рахмат, Алла ыраазы болсун.